Айле сабак. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз 1-класстын алифбе сабагын окууну баштайбыз. Жаңы сабак өтөр алдында өтүлгөн темага көңүлүңөрдү буралы. Өтүлгөн темада биз силер менен Валентина Асиеванын Көк жалбырактар чыгармасын окуганбыз. Кана эми ошол чыгарма боюнча суроолорго жооп бергиле. Балдар, Катя менен Ленанын ортосунда кандай сөз болду? А Катя эмне үчүн карандашын бергиси келген жок? Мындан ары Катя менен Ленанын мамилеси кандай болот деп ойлойсуңар? Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү биздин өтүлүүчү сабактарыбыздын темасы жаңылмачтар. Шатман Садыбакасов агабыздын калемине таандык болгон Гүлдөрдү ким жакшы көрөт аңгемеси жана Барпы атабыздын балдарга насыятын окуйбуз. Анда балдар, силердин көңүлүңөрдү биринчи жаңылмачтарга бурмакчымын. Жаңылмачтар. Жаңылмач бул сөз оюну. Бири-бирине окшош куюлушкан сөздөрдү такалбай, шар, так айтуу. Бул оюн бир чети кызыктуу болсо, экинчи жагынан балдарды өз эне тилинде так жана укулуктуу сүйлөөгө үйрөтүп, алардын сөз байлыгын көбөйтөт. Жаңылмач айтылышы уйкаш, үндөш сөздөрүнөн ыр сыяктанып куралат. Эми балдар, биздин алифбе китебинде берилген жаңылмачтарды окуп, кайталап, жаттап алалы. Келгиле, жаңылмачтын айтылуу шарты боюнча биринчи шашпай айтышыбыз керек, андан кийин батыраак айтабыз, үчүнчү ирет бат айтканга аракет кылабыз. Биринчи жаңылмач: Асан менен кимегиз, апал менен кимегиз, Үсөн менен кимегиз, Үпөл менен кимегиз. Эми батыраак айтабыз: Асан менен кимегиз, апал менен кимегиз, Үсөн менен кимегиз, Үпөл менен кимегиз. Эми балдар, баттан айтканга аракет кылабыз: Асан менен кимегиз, апал менен кимегиз, Үсөн менен кимегиз, Үпөл менен кимегиз. Кана балдар, силер бул жаңылмачтарды жаттап, үйдөгү бир туугандарыңар менен, ата-энелериңер менен жарышып айтсаңар болот. Жаңылмач жөнүндө силерге берилген суроолор. Балдар, жаңылмач деген эмне? Жаңылмач балдарды эмнеге үйрөтөт? Ал эми жаңылмачты айтуу шарты кандай? Азаматсыңар балдар, жаңылмачтарды кайталап айтып алгандан кийин биз силер менен кийинки темага өтөбүз. Ал эми кийинки темабыз Шатман Садыбакасов агайыбыздын аңгемеси Гүлдөрдү ким жакшы көрөт. Аңгемени окур алдында балдар, автор жөнүндө кыскача маалымат алалы. Шатман Садыбакасов туулган жылы 1932 жыл. Туулган жери Нарын облусу, Жумгал району Дыйкан айылы. Шатман Садыбакасовдун биринчи китеби 1958 жылы басылып чыккан Пейил аңгемелер жыйнагы болуп саналат. Ошондон тартып өмүрүнүн соңуна чейин Мүнөз, Жол түгөнбөйт, Бир үзүм жалын, Күндөр, Сонун бала, Жашыл өзөн, Кең дүйнө сыяктуу ар кыл жанрдагы китептерди окурмандарына тартуулады. Кийинки тапшырмада балдар, сөздөр менен иштөө. Бул жерде Гүлдөрдү ким жакшы көрөт деген сүйлөм турат. Силер бул сүйлөмдүн кандай сүйлөм экендигин, бул сүйлөмдө канча сөз бар экендигин жана бул сүйлөмдү муунга ажыратышыңар керек. Мисал катары силерге бул сүйлөмдү мен тапшырманы аткарып берейин. Гүлдөрдү ким жакшы көрөт? Бул сүйлөм суроолуу сүйлөм. Бул сүйлөмдө 4 сөз бар. Ал эми бул сүйлөмдү муунга ажырата турган болсок, Гүлдөрдү ким жакшы көрөт. Балдар, эсиңерден чыгарбагыла. Муун бир нече тыбыштардан куралат. Жана сөздө канча үндүү болсо, ошончо муун болорун эсиңерге сактап алгыла. Эми балдар, кийинки тапшырманы өз алдыңарча аткарып көргүлө.
Азыркы бериле турган тапшырма Вендин диаграммасы. Бул тапшырмадан силер асыктын жана кастайдын сүрөтүн көрүп турасыңар. Жана алардын астындагы шакекчелерди байкадыңар. Асыктын астында турган шакекчеге силер асыкка мүнөздүү болгон сөздөрдү жазасыңар. Ал эми кастайга мүнөздүү болгон сөздөрдү жазасыңар. Ал эми ортосунда турган шакекчеге асык менен кастайдын окшош жактарын жазасыңар. Кана балдар, анда тапшырманы аткаралы. Бул силерге берилүүчү чыгарма боюнча тест балдар. Бул тестти силер туура жообун табышыңар керек. Биринчи суроо. Бул тапшырмада балдар чыгарма боюнча силерге тест берилди. Бул тесттен силер туура жообун табышыңар керек. Анда биринчи суроого окууну баштайлы. Бул тапшырма балдар чыгарма боюнча тест. Бул тапшырманын ичинен силер туура жообун табышыңар керек. Анда келгиле балдар, кунт коюп, суроолорду жакшылап угуп, туура жообун бергенге аракеттенебиз. Биринчи суроо. Гүлдөргө суу куюп жаткан баланын аты ким? А варианты асык, Б варианты кастай, В варианты Адилет. Экинчи суроо. Гүлдөрдү ким үздү? А варианты асык, Б варианты кастай, В варианты Адилет. Кастай гүлдөрдү эмне кылды? А варианты ыргытты, Б варианты өстүрдү, В варианты катты. Төртүнчү суроо. Кастайдын катып койгон гүлдөрү эмне болду? А варианты өстү, Б варианты соолуп калды, В варианты гүлдөдү. Бешинчи суроо. Асыктын өскөн гүлдөрүн көргөндө кастай эмне кылды? А варианты ичи күйүп ыйлады, Б варианты кубанды, В варианты жардам берди. Тапшырмаларды туура аткарсаңар азаматсыңар балдар. Эми кийинки өтө турган темабыз Барпы Алыкулов атабыздын балдарга насыяты. Кана балдар, алгач автор жөнүндө маалымат алалы. Барпы Алыкулов кыргыз элинин залкар акындарынын бири. Улуу акын Токтогулдун шакирти Барпы Алыкулов 1884 жылы күзүндө азыркы Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Ачы деген кыштагында туулган. Атасы Алыкул Шамырза уулу көрүнгөндүн малын багып күн көргөн киши болгон. 9 баланы багып өстүрүү кедей үчүн оңойлтон жүң эмес эле. Айласы кетип, балдарынын жаштыгына карабай, улуурактарын байларга малайлыкка берет. Барпы да эс тартканы Мадалы, Назарбай деген байлардын малын багып, отунун алып гүлүн чыгарган. Балдарга насыят. Барпы Алыкулов. Ырыскыңды бекерге төкпөгүлө балдарай. Акарат кылып бирөөнү сөкпөгүлө балдарай. Каяша сүйлөп сөз кайрып турбагыла балдарай. Шоктук кылып бирөөнү урбагыла балдарай. Атка минсең сылантып токугула балдарай. Илим билим пайдалуу окугула балдарай. Барпы атабыздын балдарга болгон насыятында балдар бизди жакшы тарбияга, улууну урматтоого, жакшы жүрүм-турумга, жакшы сапаттарга үндөдү. Балдар, келгиле эми кийинки тапшырмада силерге кагаз керектелет жана калем керектелет. Биз кагазды жана калемди даярдап алгандан кийин өзүбүздүн болгон жаман сапаттарыбызды ойлонуп кагазга жазабыз. Кана балдар, кандай жаман сапаттарыбыз бар? Жазып көрөлүчү. Жаман сапаттарды жазып бүтсөк балдар, кагазды жазылып кетпегендей кылып жакшылап тоголоктойбуз.
Кагазды тоголоктоп туруп, өзүбүздөн алыс жактарга ыргытабыз. Жана көзүбүздү жумуп туруп, ойлонобуз. Бүттү, жаман сапаттар менден алыс кетти. Мындан кийин менде бул жаман сапаттар эч качан болбойт деп ичибизден кайталайбыз. Бул тапшырманы аткарсаңар балдар, силер азаматсыңар. Жана ошондой эле жаман сапаттарды бир ыргыткандан кийин аны эч качан кайталабайт деп ишенемин. Барп атабыздын балдарга болгон насыятын окуп жатканда бизге жаңы сөздөр кездешти. Бул акарат жана шоктук кылуу. Акарат деген сөз балдар каршы айтуу, каяша сүйлөө. Ал эми шоктук кылуу деген бул тентектик кылуу дегенди билдирет. Эми балдар бул сөздөрдү биз унутуп калбаш үчүн кийинки тапшырмага көңүл буралы. Кийинки тапшырмада ушул бизге кездешкен эки жаңы сөздү алып, булар менен сүйлөм түзөбүз. Кана балдар, сүйлөм түзүп көрөлүчү. Биринчи сөзүбүз акарат. Ал эми экинчи сөзүбүз шоктук кылуу. Сүйлөм түзүп өтсөңөр, ата-энебизге окуп беребиз. Кийинки тапшырма балдар. Бул жерде Барп атабыздын насыятын жакшылап окуп кайталообуз керек. Себеп дегенде калтырылган сөздөр бар. Ушул калтырылган сөздөрдүн ордуна силер китепте кайсы сөз калтырылып кеткенин таап жазышыңар керек. Биринчисин кайталайлы. Ырыс кыңды бекерге төкпөгүлө балдар-ай. Акарат кылып бирөөнү сөкпөгүлө балдар-ай. Андан кийинкисин өз алдыбызча аткарууга аракет кылабыз. Тапшырманы аткарып бүтсөңөр балдар, азаматсыңар. Эми үйгө тапшырма, жаңылмачтарды жаттайсыңар. Байкелериңер менен, эжелериңер менен жана үйдө болгон улуу адамдар менен аны айтышасыңар. Ал эми гүлдөрдү ким жакшы көрөт чыгармасын кунт коюп, көркөм окуйсуңар. Балдарга насыятты сөзсүз жаттап алышыңар керек. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта тургула.